Тоолордун мекени болгон Кыргызстан кайсыл гана жерине барбаңыз, чындыгында өз кооздугу менен өзүнө тарып турат. Ошондой айылдардын бирине келдик. Бул аймак Ош облусунун Алай районуна караштуу Жошолу айыл аймагынын Аю Тапан айылы болуп айтылат. Бүгүн сиздерге ушул Аю Тапан айылынын бир күндүк жашоосун жана өзгөчө кооздугун, туризмге багытталган жайларын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алда. Менин айылым көрсөтүүсү башталды. Биз келген Аю Тапан айылында учурда 390-дун тегерегинде кожолук 1800 калк жашайт. Бул айылда орто мектеп, бала бакча, фельдшердик, акушердик пункт жана спорт зал, мечит, медресе бар. Элеттиктер негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Албетте, кайсыл гана айылга барбаңыз, анын аталышы жана тарых таржымалына кызыкпай кое албайсыз. Негизинен эмне үчүн Аю Тапан деп аталып калган да? Мындайда бул биз азыр ушул Жошол айлык бүтүн Аю Тапан айылы. Статус алгандагы жаңы аты Аю Тапан. Аю Тапан айылы мурун 3 чат деп аталчу. Эмне үчүн? Себеби дегенде мына биз азыр ортодо турабыз, 3 жактан 3 коктунун чаты да, этеги келип туруп кошулат, 3 суу келип бир жерден кошулат. Бул жагын Кызыл булак деп атайбыз. Кызыл булак деп аталып калганын себеби жалаң кызыл топурак, сууда кызыл болуп агат. Жайгышы кызыл булак. Жайдын күнү суу тунганда дагы кызгыч болуп көрүнөт да, себеби топурактар кызыл да. Ошон үчүн кызыл булак деп аталып калган. Экинчи бул жагы будан жогору жагы Аю Тапан деп аталат да. Аю Тапан деп аталып калганда бул жерде эки легенда айтылып жүрөт да, ата-бабалардан укканыбыз калганы. Биринчиси мурунку бир замандарда Теске күнгөй бардыгы Чытырман Токой болгон дейт. Чытырман Токойлордо бүт аюулар жүрүп, аюунун таманы калган дейт. Экинчи дагы бир айтымы уламыштарда мына ушул Аю Тапан суусу чыккан капчыгай бар. Аю Тапан жайлоосу болот, нар жагы башталып кетет. Ошо капчыгайдан караганда айдын жагынан чыккан тапаны болуп көрүнөт да, үстүн караганда. Аю Тапан болуп көрүнөт. Бул чындыгында бул эки уламыштын тең эле туру деп айтса болот. Ал Аю Тапан деле аюунун таманы калган деле бирдей эле. Ал эми 3-чү чатыбыз быйыл жак Орто суу деп аталат. Орто суу дегени эки суунун ортосунда калган. Орто суу. Орто суу айылы. Деме ошентип 3-өө бирип келтирип 3 чат болот дагы. 3 чат айылы болот. Азыркы жаңы статистикага боюнча жаңы статус Аю Тапан айылы болуп калган. Бул жерде жалпысынан бир атанын балдары. Чоңунан Долон биден айтып келсем, Долон бидин Агуулдун Адыгинеден, Адыгиненин Баргынын балдары. Баргыдан Мырзаке, Мырзакеден Токенин балдары. Токенин бир топ баласы, бир тобу ушул жерде. 1989-жылы Доромбек Садырбеков агай ушул жерге келип туруп, жерди жактырып, Акбаранын көз жашы деген жанагы Кыямат романынын негизинде Акбаранын көз жашы деген тасманы тарткан. Бул аябай чоң ийгиликке жетип, аябай жакшы чыкканда, Акбаранын көз жашынын бигеде 90%ке жакын ушул жерде тартылган. Баягы карышкырлар менен жүргөн, карышкырлыды жанагы корумдап коет го. Ошо корумдаган жерин азыр гана жок болуп кетти. Мостовка деп коебуз го, группой неме, элдер чыкканда, бул жердеги элдер чыкканда, тартылып аксакалдар, от менен, көч менен жүрүп, койлорду айдап, ушул айылдын элдери, балдары чыгып, техника менен чыгып, ошо көрүнгөн сарайларда үйлөр тигилип, жанагы Бостондун үйү ошол жерде тигилип турган. Үстүн сарай бар болчу. Сонун маалымат айттыңыз. Бир айылды кыдырып чыгалам да. Мейли, айылды кыдырагыла, багы биздеги айылда түркүн кесиптин элери бар. Түркүн таланттуулар бар. Ар кандай адамдар менен жолугасыңар. Эл ичөндөр кенчи. Айылды бир көрсөтүп чыгыңыз анда. Макул. Охо, небереңиз бул? Небере. Жакшы. Баланы бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың. Келе кармалайт. Эшмамбет аба айткандай, айыл ичи өнөргенчи дегендей. Бул айылдын эң уникалдуу механизаторуна кезиктим. Бекболот Култаев 15 жылдан бери механизатор болуп иштеп келет. Унааларды оңдоп, өз алдынча чөп орумга жана башка айыл чарба иштерине керектүү техникаларды кураштырат.
айылдын сыймыктуу кесип ээси десек жаңылышпайм. Биздики күнүмдүк айылдагы тууган уруктардын тиричилигине жараша техникаларын оңдойбуз, чалгыларыбыз болсо чалгыларын сваркалайбыз, анан башка иштерин дагы көп, арабалар сынат. Анан мына окшогон ушул эшиктеги сыртта турган УАЗ машиналары, грузовой машиналар ушулар көп келет көбүнчө. Азыр уже жайлоо көчкөч болуп сезон башталып калды, чоборок мал менен азыркы мезгил өтө мына ушул УАЗдардын сезону. Ушулар көп келет, мосу өлүп келет, коробкасы талканып келет, мотор өлүп келет. Ушулардын баарын ремонт кылып ушул жерден жүргүзүп колдоруна берем. Ошо элдин кызматында ушул. Мына 15-20 жыл болуп калды ушулардын үстүндө иштеп келатам. Ушулар менен тиргелек кылып, ушулар менен бала чака багып ушул. Азыр эмне жумуш кылып атасыз? Азыр эми мына УАЗды жүргүзүп аттым эле азыр ошо. Моторун басып коюп ошолор неметип анан ушу мына стартылар бар, онча келген. Көтөрүп келсе ушуларды оңдоп жүргүзүп берем ортуна. Ошол жерден текшерем, ошол жерден текшерип көзү колдоруна берем. Азыр ошол УАЗды иштеп атам. Мына өйүскө айылдан келди эле. Ошо 2 күн болду, бүгүн эртеңден кетет. Демек айылдын муктаждыгын жеринен чечип берип экенсиз да. Айылдын сыймыктуу кесипке. Кудай кааласа эми ошо. Өзүнүн адамдык кичине колубуздан келген өнөрүбүздү ушу элге тартуулап атабыз ушул эле. Ушуну менен оокат, тирикчилик баардыгы ушул. Бул айылдын эң сыймыгы деги эле СССРдин ошондой эле Кыргызстандын, кыргыз элинин сыймыгы болгон биздин улуу ата мекендик согуштун ардагерлери болуп айтылат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, быйыл улуу жеңиштин 77 жылдыгы белгиленди. Ал эми Алай району боюнча бир гана ушул айылда согуштун ардагери бар. Алиев сурамай абага кирип баратам мен азыр. Охо. Пульт менен иштеген эшиктер. Ассаламу алейкум. Алейкум. Аба кандайсыз? Жакшы. Демдисизби? Кудайга шүгүр. Күн өтүп атат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Аман эсен жүрөсүзбү? Ата-энеңиз барбы? Апам бар. Дөөлөтүңүз бар экен. Күн өстөп, күн жайып отурупсуз да. Күн өстөп. Аркага таптан берип. Бүгүн зорго күн ачылды. Сурамай аба. 102-ге чыктыңыз. Ооба. Согушту көрдүңүз. Согушту көрдүм. 8 кыздан сурап тилеп алган экен мени. 42-жылы жерден Гүлшөгө жөө айдап барды. Гүлшөдөн Ошко жөө айдап барды. Онон Ошто 15 күн багып туруп, Ташкентке апарып чай берди, облус боюнча топтоп. Айта берейин согушту. Оны Ташкентке апарып чай берди. Согушпасын электе 42. Онон Ташкентке апарып чай берип, Казакстанга алып барып түшүрүп бир дем алдырды. Онон согушка 3 күн, 4 күндө Саратовго бардык. Саратовго барсак, катта Волга бар экен. Волгадан өткөргөлө согушка түшүрүп, согушка киргизди Саратовда. 42-жылы. Онда 4 ай 5 ай турдук. Саратовдун согушу кайткандан кийин Курскийге алып барды. Курскийде турдум согушта. Кеминде 6 ай 7 ай. Onu бүткөндөн кийин Чапаевге алып барды. Чапаевда согушта ойбой. О жерде насып менен ошо жерде көрөсүң. Ошо жерде раны болдум да, колум менен бутман. Анан алып келип алып, анан тамбап калып кетти. Аба. 102-ге чыгып, ушундай күлүгүчтүү чыйрак жүргөнүңүздүн сырын сурасам болобу? Болот. Мен бул жерде 8 жылдан кийин сурап келип алган экен. Атам менен апам тагаларым. 3 тагам бар, 3 өтөк палбан эле. Меңдибай, Калдыбай, Борон дегендер. Анан кийин олар жалаң атты жүрдү. Атты меңдип жүрдү. Пайгага чапкан, улакка чапкан аттарды. Жөө иш кылганым жок да кыскасы. Атты жүрдүм. Onun soğuşta gelgenden keyin
topoz baktım, жылқы baktım, uy baktım. Mına onu görün. Topozdu Pordo'dan aydap geldim. 4 kişi koşup verdiler, beni birge çaylagan. Zavkoz boldu, onun şerinden 44 yılı soğuş turmuş kurdum. 7-8 kız var eken tandav aldım. Turmuştu tandav aldım. Peşereme layık çıktı. Ondan aşıkta göz yardı. Oo, maşallah. Demek gülü güçlü жүргөнүңүздүн себеби бул ат үстүндө көп жүргөнүңүздүн. At üstünde göz yürüdüm. Anan kımızdı göğüştüm. Кымыз. Kımız. Yemi kımız jakpay atat bilbeyim. Азыр жакпай калды. Kanca kartaygandık bu. Жакшы аба. Аба бир жаштарга бир акыл насаат айтып кетпейсизби? Akıl nasat eble olar. Akıl. Jakşı yürüyüş gerek. Birinci. Jakşı yürgöndü Allah da jakşı göröt. Turmuşun bilen jakşı ıtmak bolup yürüyüş gerek. Jaman kaptın gereği yok. Jaman kap ayta vergin. Şeytan moyluğuna bini olat. Ayta ver deydi. Kim bu? Bu töşüңүз толуп kaçtınlar götüre almaya kalıp durma. Benim orderim yolda kaldı. Buna bir şey kapardı. Kamışya'ya. Kamışya'ya kaparıp Kamışya'dan ötüp bildim. Anan giyin sabıratı bilet aldı valga yok bilmeyim. Bir polkovru koşup verdi. Bir doğduru koşup verdi. İki Tatar. 4-5 öldü. Moskva kapardı. Apardılar gireverişte sol kol tarafta. Stalin süreti var eken. O okulu koyuzdu. Aylan ayında bizi toy kaparttır. 29. dekabrda. Ben barbar bayram olursa ne varım dedim. Ana yine alpar koşulardı görgözdü. Toğuktun koşu, balıktın koşu. 14 transportada doğruslar çakırıptır. Anan kayrap geldi. Жақсы. Быйыл майрамды кандай белгиледиңиz? Bayramda öte jakşı belgiledim buna elbaşı gördü. Hakim koltukta durdu. O yerde süret gönderdi tart. Buna şu başbaşı çay verdi. Şu çayı təyinlep durgan eken. Hakim gelip Жақсы сыйлаштыбы? jakşı siladi. Абаз 102 чыккан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Чыйрак ошентсе дагы биздин сыймыгыбыз болгон ардагерди азыраак сүйлөтүп чарчатып койбойлу. Аба бар болуңуз. Kayttыңар mı? Кайталы эми биз. Amaylı, esen bolğun. Dağayet tartasın. Күнөстө олтуруңуз. Айылды кыдырып чыгалы эми бир. Kıdırgıla. Kıdırgıla bari. Болуп туруңуз Esen аба. bolğun. Бул айылда жүрүп өзгөчө аю тапан уус себерлер деп атты алып жүрүшкөн апаларга жолугуп калдым. Бул апалар ушу уус себерчилик менен алектенгенде дагы жакшынакай формаларын кийип алышып чогуу чараң эмгектенишет экен. Азыр сурап көрөбүз. Жакшысыздарбы апалар, кандайсыздар? Жакшы, жакшы. Жаз келип сонун айлана чөйрө кооз болуп. Апалар эми бул кантип уюшуп калдыңыздар да сиздер? Биздин күйөлөрүбүз классташ бардыгынан. Биздин уюшулганыбызга 42 жыл болду. Жакшы дасторкондо бирдиктүү болуп, мынтип ынтымак болуп, жакшы жүрдүк. Анан биринчи айылдан бизде буйртмалар чыкты. Ушундай шырдактарды жасап, ушундай жардам бербейсиңерби деп. Ошонун негизинде буйртмалар менен мындай шырдактарды азыркы модадагы мына светлый, жарык, өңү ачык түстөгү кийиздерди алдырып алып биз Бишкектен алдырабыз. Ушинтип өзүбүздө оюучулар бар, чеберлер бардыгы кыздар бүт барынын колунан келет. Ушунун бардыгына ушулардын колу тийген ушу кыздар. Чогуу майрамдарда, анан көбүнчө баягы кыш абасында сыртта иш болбой калган учурларда үйдө ушундайлар менен алек болобуз. Эми Кудай буйрса жайлоого кеткени кетет, калганына дагы ушул иштер менен текке кетпейт. Муну майда чүйдө кийиздерибизди дагы улап мынандай кылып жакшына босоого сала турган ковриктерди тигебиз, түстөргө боёйбуз. Анан кийин ушул кыздардын бардыгы биз азыр ушундай жолго өттүк, жакшы оюндагыдай кылып кардалдагы жакшы Бишкекке чейин кетип атат. Анан көпчүлүккенсиздер, кирешени кантип бөлүшөсүздөр анан? Кирешебиз кийиз жүн боюнча биринчи продукцияны бөлүшүп алып, ортодон жасап туруп, анан кийин сатылганда кардарлардан. Мисалы бир
bir мына шырдагыбыз 15 000, 20 000ге чейин кетет. Ошол эле бир эле ушул продукциябыз 2-ден, 3-төн, 4-төн сатылганда анан бөлүшүп өзүбүзчө сүйлөшүп алабыз, ошонун баарын чечишип алабыз. Ошонун негизинде кайра боло берет ушундай иштер. Шайыр апаларга окшош кийинип алыпсыздар го. Биз уюшуп атабыз, балам. Шайыр апаларды уюшуп күз мезгилине мына бул март, Норуз майрамдарына келгенде кысталаң болуп жетишпей калат экенбиз. Ошон үчүн биз азыр 1 жылга чукулдап кетип атат. Шайыр апалар болуп уюшуп, формаларды сүйлөшүп, биз шайыр апаларды уюштуруп атабыз. Ошол күз мезгилине чейин Кудай буйрса биз даярбыз уже. Заказдарды алабыз. Бекер отурмай жок, балам. Баары жок менен алекпиз. Алектенип олтурганча анча-мынча ырдап да койсоңуздар керек. Ырдайбыз. Келгиле кыздар, ырдайбыз. Салима Балтаева ырдап жүргөн Айылыма деген ырды баштап ырдап коебуз. Айланасыны толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган, биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам, биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам, биздин айыл, биздин сүйүбүз, береке көп толо үйүбүз, айлан айыл, менин айылым, түбөлүк калат сага сүйүбүз, шылдыраса тонун булагы, көңүлүмдүн канат кумары, ыйык туткан биздин айылдын, өтпөс экен дайым чырагы, ыйык туткан биздин айылдын, биздин айыл, биздин сүйүбүз, береке көп. Бул жердеги аю тапан чеберлер тобу деп атап алышкан апалар учурда чарчадым, чалыктым дебестен кыздарына үйрөтүп, айылдан ким үйрөнөм десе эч жок дебестен өнөрлөрүн үйрөтүп келишүүдө. А мен болсо андан ары айылдык спорт залга бет алдым. Бул жерде кыргыздын намысын коргойм деген идиргиси күч жаш муундар машыгып жатыптыр. Bardol 2-3 приемlar var o жерде. Min, aynan üstüden trigonik çasa, kol değil o жерде. Sırası. Ha? Baylaş gerek. Üstüden kontrol olacaksın. Biz турган залда ушул эң четки айыл болгон аю тапандын сыймыктуу спорт чеберлери бар. Албетте ийгиликтерди багынып келген. Ошолорго шыктырып келе жаткан мындай агаларыбыз бар. Куштарбек ага, негизи ушул спорт түрү сиздерде кантип түптөлдү, кантип уюштурдуңуздар, эмне түрткү болду да? Мындай да, биз эми мен өзүм жаштыгымдан спортко кызыккандыгымдан ош шаарында спорттун бокс жана кикбоксинг жана башка түрлөрү менен машыгып келгем. Спорт чеберлигин алып ошол жерде көп ийгиликтер жараттык. Андан турмуш шартка байланыштуу ушул айылда туулуп өскөнмүн, ушул айылга келип, ушул балдарга болгон кесибимди үйрөтүү максатында ушундай зал ачканга ниет кылдык да. Андан бул залды ачыш үчүн көп тоскоолдуктар болду. Ошолорго карабастан кыйынчылыктар болду. Акыры анан ушул биздин айыл өкмөттүн
бул мектеп муниципалдык эме да зал. Ушул айыл өкмөт бизге жардам берип, ушул залды иштеткенге уруксат берди да, күрөш. Пайдаланып, убактылуу пайдаланып турганга. Анан мектептен сырткары ушул жаш балдар менен ушул 3,5 жылдын тегереги болуп калды. Ушул балдар менен машыгып келебиз. Күрөштүн ар түрү боюнчачы. Бул жак менин мындайча айтканда оң колум, машык турушум, дагы сенге мала бул болсо экөөлөп ушул ийгиликтерге багындырып келатабыз. Эми могу сыйлыктар менен жеңиштер менен бир тааныштырбайсыздарбы? Жакта курлар турат. Азыр биздин көрүүчүлөр да. Анан эми тааныштырып келсем, буга чейин биз эч жака чыкпастан эле балдарды үйрөтүп, ушундай эле жүргөнбүз да. Андан бизге ушундай ой келип, балдарды алып чыгайлы, нарак-берактан ушундай чемпиондор чыгарайлы деген ниет пайда болду дагы. Анан болгону биз 4 жолу гана чемпионатка катыштык. Мына жакын арада элечи, 1,5 жылдын аралыгында. Балдарды алып чыктык, ушундай биринчи барганда катышканда эле балдар жакшы чыгып, экинчи, үчүнчү место бир 10 бала алып барганбыз. 10 баладан 8 балабыз местолорго ээлешти да. Анан бизге андан сайын мотивация пайда болду. Булар жаш балдарга түрткү бердик дагы ошондой балдарды машыктырып, ушинтип кече мына жаз айында, февраль айында Ош шаарында өткөн бай самбо деп коет да, баягы жаштардын арасында өз салмагында бир балабыз өзүнүн салмагында ушул курду утуп алды. Андан сырткары дагы биринчи место, экинчи место, үчүнчү местолор мына сиздер көргөндөй ушундай ийгиликтерди жараттык да. Кече жакында 8-май, 9-май улуу жеңиштин 77-жылдыгына карата өткөрүлгөн Ош шаарында грэпплинг боюнча чемпионат болду эле, мына республиканский. Ошого ушул балдардан дагы алып барып күрөшкө. Бул жерде өзүнүн жашында, өзүнүн салмагында эки балабыз ушундай, мына эки балабыз, эки бел курду өзүнүн салмагында чемпиондук курун утуп алышты да. Андан сырткары биринчи место, экинчи место, үчүнчү место мына грамоталарды алып, ушу ийгиликтүү кайтып келдик да. Бул эми курлар бул айылдын сыйлыгы да. Сөзсүз бул айылдын сыймыгы, биздин элдин сыймыгы, кыргыздын сыймыгы, биздин ушул залдан чемпиондар чыкса, биз сыймыктанабыз да, дүйнөнү багындырса, биз бул жакта сыймыктанып карап турабыз да. Мындан жакшы. Ийгилик, байлы азаматсыздар. Талбай эмгектене бериңиздер. Айрыкча машык турушуңуз күчтүү экен. Ооба, ушул бала постоянный машык турушудан көз каранды дейм, Сөзсүз. Эми бул жерде кошумчалай кете турган нерсе, биз биринчи бул зал түптөлүп башталганда мындай идея болгондо көздөчү. Мен да биринчи окуучулук күндөр бүтүп шаарга барганда кичине спорттон кыйналганбыз да, биз эч нерсе көрбөй барганбыз. Анан ошол мезгилде мен өзүм ойлонгом да, эми биздин үкөлөр бизге ошо кыйналбай көрүп келсе дегендек, мына Кудай кааласа биздикилер барганда фундамент эмес, дубалынан башташатындайча түшүндүргөндөчү. Кыйналышпайт балдарчы. Анан бул жерде барып эмне табасыңар, эмненин үстүнөн чыгасыңар дегендер деле болду. Мына далилдедик да. Мына биздин далил ушулар. Биздин мээнетибиз. Ошо Кудай кааласа бул акам айткандай бизге шарты менен зал түзүлсө, бу жерде иш-чаралар өткөндө зал жабылып калат турумдукка. Эми бул мектептин залы да. Ал ушул жагына ham шүгүр бирок. Демөөрчүлөр менен ушу бардык нерселер алынды. Бир эле залыбыз жок, калганы бары бар. Сиздер да келип ушинтип биздин айылды таңазалап тартканыңыздарга чоң рахмат. Бул да биз үчүн тарыхта калат. Ают апан жошолуу айыл аймагындагы эң четки айыл болгондуктан жаратылышы коз эли меймандос келишет. Айылда дээрлик орчунду көйгөй жок болгону менен ар тараптан өнүгүүгө дегели туризмге багытталган аймак. Биздин Ают апан айылынын өзү мына жери коз, абасы таза, абдан жакшы мындай көрктүү жерде. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө бул жерде негизинен жеке сервис, жеке адамдар тарабынан гана тейлөөлөр жүрүп, алар ошо өз үй бүлөлүк каражаттарын толтуруп жатышат. Эми биз дагы бир буга кошумчалап туруп, өзүбүздүн атайын муниципалдык туристтик бир объектилерди ачууну алдыга койгон пландарыбыз болуп атат. Анткени алардан түшкөн каражат биздин айыл өкмөттүн жергиликтүү бюджетинин толтурунун негизги булагы болуп калса, албетте жергиликтүү бюджет толтургандан кийин көптөгөн көйгөйдү өзүбүз айрым маселелер чечип алганга чоң мүмкүнчүлүк жаралып калмакчы да.
Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кемдер? Кандайсыз? Жакшы, келдиңиз. Ого, балчылык менен аректен атасыз. Жакшы ушу бүйүн. Бул сезон башталдыбы же эми башталабы? Сезон башталды. Эми кичине күн жакшы болбой атат да. Кирсек болобу? Коркосо кире. О, шапка. Чакпайбы? Чакпайбы? Негизли айылда эшиктер ушундай пульт менен ачылат. Шилгери болсун. Жолуңар болсун. Охо, бу кайсы сорту эми? Карнинка деген. Кандай? Карнинка. Карнинка. Майда болот турбайбы бул? Карнинка бул жакшы ташыйт, ушул азыр ушул жакшы дешкен ушул сорту эмелинде ушуда. Бөөл өткөндө Дагоштон Сергей дегенден алып келип матышныларды. Ошо мына жаңы матка ачылган мыначы ошо. Буларыңыз баарыбызды чабып жүрбөсүн, карабай эле койбойсузбу? Мынанда бир көрүп коелу. Жини пока келе окшойт. Мен жиңалбас кирип алыптым. Ого. Колум чакты да. Матканы көрсөтөйүн. Мына көргөнбү мына? Аябай жакшы матка чыгыптыр. Эме жакшы немептир. Мен чыгып берейинчи. Секей чыгы. Болду. Жинне тийдип кол полуңу шилтесең чыгат анда. Жаап кое берсем окшойт да. Кыймылдабай, секей неме кылып атсаң эле. Жер шарты ушу аручулук боюнча аябай жакшы да, негизчи. Неменин гүлдүн канча түрлөрү бар. Анан биздин аселде ошо балды. Бул жакшы башка жакта кандай баалайт билбейм. Мына бул неме чычканды Токтогулдукунан жакшы деп атышат. Менин кармаганыма 5-6 жыл болду өзү негизи. Эч жака апарбам, ошол жерден эле клиенттер келип алып кетет. Эч кандай немеси жок. Таз экен аябай деп туруп алган делечи. Бир 15 яш, 5 яш, 15 жаштан баштадым эле. Кудай кааласа мына быйыл 60ка жетет. Азыр 40 семья бар. 40 семья бар. Эми яшик жеринен гана баягы сал неме болуп атам баягыдачы. Болбосо ушуну деле көйсө болот. Ушу бир адамды ушу деле чарчат кыдай. Семьябызды. Жылына канча бала аласыз? Былтыр bir 35 семья var эле. 3 тартып алдым да. Тазасынан эч нерсе шакар бербей, неме кылып тазасынан ушу 1 тонна 200, 1 тонна 300 алдым ушу. Кудайга шүгүр, жакшы арулар быйыл жакшы. Кыштан да жакшы, почти меники чыгыштан 100% чыкты десем да болот, жаңылбайм, оданчы. 42-ни зимовкага койдум эле, 40 чыкты. Эң сонунда улчу. Жакшы. Мына жерди карагыла, мына баары жок. Эми азыр дагы бизде чөп өсүлөк. Мына июндан баштап мына жактар бүт эле гүл жайнап кетет. Анан илгери союз мезгилинде бу жерге Ташкенттен бери коюп койчу эле. Онда биз аручулук боюнча чатагыбыз жок эле да. Татар, өзбек, орустар келип баягы немеге. Огородко коюп туруп, бир челек асел берип койсо ошо окушубак болуп жүрчү элек да. Эми азыр элдер эми ушуга кирише баштадык. Жамынчачы баягындай. Айылда азыр бир 5-6 бар ошо эми баштап эме кылып аткан. Жакшы экен да. Анан жайдын күнү азыр аравандан көп келип атышат. Ар бир үйгө мына жерде место издеп эле кийимкине койсо экен деп келгендер. Акчы. Алайдын арысы жошол эме балы онун ичине жошолунуку деп сатышат экен баары. Бүт эле жошолунуку десе Оштукка барсак, мисалы, качкан да жошолунуку деп сатат. Кымызды да жошолунуку деп сатат. Бал эле эмес. Ошондой экен да. Анан аларды айтабыз, алар эми адамдарды бирөөнү неме кылыштын кереги жок. Келгенде бир 3-4 тоннадан шакарын жүктөп келет, 5 тоннаданчы. Берип алат да акынычы. Анан силер биздин немени булгап атасыңар. Наамды булгайсыңар. Анан алай жошол нерсе элдеп барасыңар, бу шакар берип. Жакшына кылла да айтып атабыз эми. Таза бериш керек да. Кийин да башка мүмкүн чет мамлекеттен, бияктан келип
эметкен болса, алып калса бизге эле жакшы болмок баягычы. Азыр эми негизи тууган урук мындайлар эле таза алып кетишет ошо. Каулага балчылыктан тышкары туризмди да жолго койгон. Айылдан 1,5 чакырым алыстыкта жайгашкан Ак Кайын туристтик жайга бет алдык. Күркүрөп аккан сууларды, жыпар жыттуу арчаларды, кең жайыттарын көрүп суктанбай кое албайсың. Эми балчылыкты 1-4 жыл болду баштаганыма деле. Анан туризм азыр эми туризм боюнча көп эмеде сөз болуп атат. Анан биздин жер ошого шартыбыз жакшы ошого туура келет экен. Анан туризм боюнча ушул жерди өнүктүрүп эми казыбек элдер келе баштады мына жерде. Эми жаңы ачылыш мына эми баштап атабыз. Быйыл күндүн жаан-чачы андай болгонуна байланыштуу. Мына жерге Кудай кааласа бир 4 боз үй тигем. Анан очокканалар бар. Шарттем алдын 7-че түзүп атамын. Анан бул жерге мына буларды мына көчөттөрдү эп койгон себеби буларды. Буларды электиңизби? Кандай? Жок, буларды эми мына жерге үй тиккенде өзүнчө бир планировка кылып туруп, ошо үйдүн алдыларына тегеретип мында эгейин деген ниетим бар. Кооздоп деңиз. Кооздоп эгейин деген ниетим бар. Анан мына карагайлар, бу жерде мен тандап алганым себеби өзүм лескоздо 18 жыл иштедим. Ушуларды бүт сактап баягы. Бир жагынан токойду да карап атам бу жердечи. Эми өзүм пенсионер болсом дагы. Анан туризм боюнча Кудай кааласа ушул жерди өнүктүрөйүн деген ниет бар эмичи туризм. Жанатан бери эле сөз кылып атабыз ички туризмде. Бул жакта шаркырап суулар агып атат. Бул жакка көчөттөрдү даярдап коюп турабыз. Бул жакта агаларыбыз болсо сонун жайлоодо жатат. Келиңиз биз ага отурайлы. Ассаламу алейкум. Салам келиңиздер жигиттер. Охо. Кара, келиңиздер. Кел, отур. Отур. Иван. Мынаке. Мына ушул жерге мындай кылып салып олтурган нежесин. Арттагы жаратылышты кара. Анан бу жер ушу эки жакты карап эле тойбойсуң го. Жакшы, Кудайга шүгүр. Анан жана көргөн арулар да ушак учуп келет, гүлдөр бар, мына гүлдөр бүткүл бар. Бу жерде аселин да алабыз буякта. Асел пишкан малда да келип кеткиле ошо. Арыларыңыз чакпадыбы мени? Бүт баары. Кымыз жакшы, мына жошолунун кымызы болот эми мына эми башталды уже. Жакшы таза абага бир 5-10 жылга жашарып кетесиңер. Бүгүн мына табандын. Бүгүн күн сонун болуп турат. Азыр чет өлкөдөн келген эс алуучулар жок болгондуктан ички туризмге салым кошкон жергиликтүү эс алуучуларды жеринен сөзгө тартып көрдүм. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Каяктан келдиз? Мен бүгүн Оштон келгем. Эс алып атасыз? Өзү ушул жердик болом. Биздин айылдын природасы деп жаңы ачылган экен, бүгүн келип көрүп, тууган урук менен эс алып кеттибиз. Охо. Так сон турбайбы? Жакшы экен. Өзү колдо бар алтындын баркы жок дейт го. Өзүбүз жерде чоңоюп өзүбүз билбейт экенбиз. Аз условия жаратып койсо, келип өзүн таңгалып, ушундай сонун жерлери бар экен деп. Могул ар жактарга деле барып атат го, чет жактарга. Одан көрөк мына ички туризм өзүбүзгө келсе жакшы болмок да. Ушул өзүбүздү өзүбүз көтөрүп, өзүбүздүн ишкерлерди көтөрүп, ушуларга колдоо көрсөтсөк, кичине болуп биз ушул жерге турист болуп келсек, ушул инвестиция өзүбүзгө түшөт деген сөз. Сон. Арылап чыктыңызбы? Көрүп чыктык, мына токой, эмеке, бардыгы жакшы. Жакшы, природа вообще жакшы. Сонун, Сонун экен. Макул анда эс ала бериңиз. Мен бир көрүп чыгайын. Атыңыз ким? Шерал мен. Шерал, Казыбек менин атым. Сонун. Сиз кайерден келдиңиз? Мырзаке. Мырзаке? Бул жакта эс алуу жай бар экенин билдиңизби же? Жок, азыр биринчи жолу кылып атабыз биз. Акпараттын көз жаш тартылган дейт ушул жерде. Ооба. Бул жерде ошо акпараңдын көз жаш тартылган деп айтып калышат. Курчакты карышкыр баланы көтөрүп тигине качкан дейт. Базарбай бугулоттун ичинен качып келген дейт. Ушуяктан тартылган экен. Шүгүр ушуга. Анда оона беттен эметкен экен да. Бияк Бишкек. Сиз Бишкектен келдиңизби? Бишкектин кайерден келдиңиз? Алатоодон. Алатоодон. Оо. Бул жак кандай? Жактыбы сизге? Өзүмдүн жерим, өскөн жерим да болом. Өзгөн, кара суу баары биздин өзүбүздүн жер да. Ош обласы. Балам, эс алууга ыңгайлуу эле? Ыңгайлуу, эң жакшы. Жаратылыштын кооз жерлери бизде көп да, Кыргызстанда. Эс алыш. Ана мисал үчүн араптар келет экен, бизде силерде 5-тин төрүнөн бизде какырган кумга барып эс аласыңар. Эмнеге кызыгат? Эмнеге келдиңер деп сурайт экен да. Эң сонун.
Биздикин кара эң сонун. Булактардын боюна дарыялар кандай сонун, эң жакшы жерлер биздин. Кыргызстандын жаратылышына эч жерде жетпейт. Көрсөтүүнүн башында айткандай, Кыргызстандын кайсыл гана булун бурчунда барбы? Ушундай жаратылышы кооз. Кыргызстан мындай кооз болуп жаралып калганыңа миң мертебе шүгүр айтабыз. Кандай гана учур болбосун, өз жериңде туруп, өз мекениңдин кооздугуна суктанып саякат жасоо бул да болсо патриоттуулуктун бир түрү десек болот. Кыргызстандын ички туризмине салым кошуу жаатында ушундай кооз аймактарга келип эс алып кетүүнү сунуштайт элем. Өзгөчө туризмге багытталган кооз жайлар менен мени таң калтырган аю тапан айылына болгон бир күндүк сапарым соңуна келип жетип олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Албетте Кыргызстандын ар бир айылы өзгөчөлүккө ээ десек болот. Сиздер менен менин айылым көрсөтүүсү болду. Эгер өз айылыңызды биздин көрсөтүүдөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Жаздын, жайдын кооз жерлеринде сиздер менен биргеликте бололу. Аман болуңуздар.